Элестетсеңер, бир таанышыңар жашоосунан кыйналып, сизден жардам берип турчу деп карызга же жөн эле акча сурап кетти дейли. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле ал адам сизди элге жамандап, бузуку деп жатса, кандай абалда болосуз? Албетте жаман, туурабы? Жалпылап айтканда, Кыргызстандын сырткы саясаты деле айрым учурларда дал ушундай өңүттө жүргүзүлүп келет. Кандай учурларда десеңер, аны биз алдыда кыска нуска талдап беребиз. Кыскасы сиздер менен кайрадан мен Наргиза Асиекова. Салам. Кыргызстандын бузукулары кимдер? 25 апрелде президентке таандык делген Telegram каналда жана Instagram баракчасында дал ушундай аталыштагы схема пайда болгон. Анда көз карандысыз маалымат агенттиктерди, жеке менчик телеканалдарды, түрдүү фонддорду жана чет элдик окуу жайды Америкадан каржыланат деп душман катары көрсөтүшкөн. Бирок АКШдан каржыланган уюмдардын бардыгын эле душман деп атоо туурабы деген суроо туулат. Анткени эсептей келгенде Америкадан ири өлчөмдөгү насыя, кайтарымсыз каражаттарды кыргыз бийлиги өзү алып жатпайбы? Совет деген болуш керек да, монорда чекишне. Смотри у меня. Эгер эгемендикке ээ болгондон тартып эсептей турган болсок, Кыргызстан чет элдик донорлордон 10 миллиард доллардан ашык каражат алыптыр. Соңку учурларга токтоло турган болсок, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов жакында эле Бириккен Улуттар уюмуна кайрылып, парламенттин маалыматтык техникалык базасын жаңыртыш үчүн акча сураган. Эске салсак, өткөн жылы парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо Ак үйдүн ичи талкаланган болчу. Экономика үчүн алынган акчаларды жардам катары алып, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми адам укугун, аялдарды, балдарды коргоо үчүн мыйзамдардын иштешин, адилеттүүлүктү камсыз кылыш үчүн каражат бөлүнсө, кош стандарттуу болуп, аларды агент, бейөкмөт уюм деп атайбыз. Болбосо өзүн патриот сымал көрсөтүп, бейөкмөт уюмдарынын ишин тизгиндей турчу мыйзам долбоорлорун көтөрүп жаткан депутаттар сүйлөгөндө, дал ошол эл аралык уюмдардын же чет элдик долбоордордун эсебинен сатылып алынган микрофондорду колдонушат. Мындан сырткары Кыргызстан шайлоолорду дагы чет жактын акчасына өткөзүп келет. Мисалга президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу, референдум гранттардын эсебинен ишке ашкан. Эмнеге десеңер, казынада каражат жок же жетишпейт. Ал эми шайлоодо кызмат кылган байкоочулардын иш акысы, кагаз калем сап, дебаттар өтө турчу студиялардын жасалгасы, жада калса эфирдеги убакытка дагы сырт жактын акчасы сарпталган. Ушунун мына кусогун эч качан унутпай, экөөбүз бир кашыктан жегенбиз, Ташполот. Мисалга, ошол эле кара схемага илинген Интерньюз борбордук шайлоо комиссиясынын отурумдарын түз эфирден көрүү үчүн жабдыктарды сатып алууга 40 000 доллар бөлүп берген. Ири өлчөмдөгү гранттар менен жашаган Кыргызстандагы дагы бир тармак бул саламаттык сактоо тармагы. Анткени бул жакта бери дегенде эле 3 эл аралык уюм жергиликтүү медицинанын арабасын тартышууга көмөктөшүп келишет. Коронавирус келди. Sen ne oldun? Не болдук? Поток, канат. Никто не потек. Алгач ЮНИСЕФке токтолсок, кыргыз эли алып жаткан акысыз эмдөөлөрдү дал ушул уюм камсыздап турат. Анткени чоңдорду жана бөбөктөрдү жапырт эмдөөгө Кыргызстандын алы жетпейт. Ал эми ЮНИСЕФ болсо көкчүтөл, полиомиелит, кызамык жана башка бир нече оор илдеттерге каршы вакциналарды дайындап берет. Эл аралык уюмдар вакцина менен гана чектелбестен медициналык жабдыктарды дагы белиндеп берип келишет. Мисалга, эмдөө үчүн керектелүүчү инелерди, вакциналарды коопсуз жерде сактап, алыскы аймактарга жеткириш үчүн муздаткычтары менен кошо карматышат. Тактап айтканда, 2019-2020 жылдары ЮНИСЕФ дээрлик 1000ге жакын муздаткычты алып келип берген. Чет өлкөдөн келген, бизге Кыргызстанга чет өлкөдөн дагы көптөгөн өлкөлөр мындай жардам катары жөнөтүп жатышат да, көптөгөн нерселерди, ошолор элге жетип жатабы? Ал эми ВИЧ, кургак учук сымал жугуштуу дарттар жайылбашы үчүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасы дагы акысыз дарыланууга өбөлгө түзүп келишет. Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фонду дүйнө жүзүндө 190 өлкөдө чүрпөлөрдүн өмүрүн сактап, укугун коргоп, жардам берип, алардын мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү боюнча иш алып барат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Аталган уюмдар Кыргыз өкмөтү менен бир нече жылдан бери тыгыз кызматташып келишет. Кекстер кандай келет? Монда кагаз коорула, анан кекс салынат турабы? Мен кече больницалардын баарына барып келдим. Врачтар,
кагазын жеп атат. Алыс барбай өткөн жылдагы коронавирустун пандемиясын эле ала турган болсок, Кыргызстанды бет кап, жеке коргонуучу каражаттар менен дал ушул чет элдик уюмдар камсыздап жатышты. Жалпысынан сырттан биздин өлкө 380 миллион доллар таба алган. Анын ичинен 129 миллиондон ашык долларды эл аралык валюта фонду бөлүп берген. ГИЗ аттуу уюм 550 миң евро, бүткүл дүйнөлүк банк 12 миллион доллардын жарымын насия, жарымын грант катары карматкан. СПИД кургагучу оорулары менен күрөшүү боюнча дагы бир ири фонд 420 миң АКШ долларын бөлүп беришкен. Надо стыдиться. Совесть должен быть, Совесть у тебя должен быть. Ромен Ролан айткан, Франциянын жазуучусу. Доброта не наука, доброта действие деген. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү күндө деле эл аралык уюмдардан жардам сурап келет. Өткөн март айында эле бүткүл дүйнөлүк банкка кайрылып 20-25 миллион доллар сураган. Аны коронавируска каршы вакцинаны сатып алууга жумшашмакчы. Маалыматка караганда каражаттын жарымын грант катары бөлүп берүүсүн өтүнүшсө, калган жарымын насия катары 18 жылга сурашкан. Эгерде эгемендикке ээ болгон жылдардан тартып санай турган болсок, Кыргызстан эл аралык донорлордон 10 миллиардтан ашык доллар жардам алган. Ичинен 7 миллиард доллары насия катары берилсе, дээрлик 3 миллиард долларга жакын каражат кайтарымсыз которулган. Анын үстүнө Кыргызстанда чет элдик гранттарга муктаж тармактар арбын эле. Алсак айлана чөйрөнү коргоо, маданий мурастарды сактоо, аймактарды өнүктүрүү сымал маанилүү тармактар гранттардын эсебинен жан багышат. Эми айылыбыз буйрса бай. Байыбыз барыбыз. Эми кичине биздин айылыбызга көз тийбесине бир мал жандык Түлө. Кыргызстандын эл аралык уюмдар, финансылык институттар жана бейөкмөт уюмдар менен болгон алакасы сизди ынандырабы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Ошондой эле видео менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.